нахады бересиң да азыр, Кутман таң барыңыздарга, таңкы регион таң эрте үзүлүш баштаган турат. Амансыздарбы? Бизде дүйшөмбөдөн жумага чейин саат 8-тен 9-га чейин 1 саат аралыкта биз менен бирге болуңуздар. Андыктан бизде жаңы келген конокторубуз бар. Андыктан алыстабай туруңуздар. Бизди Facebook'тан, Instagram'дан, ошондой эле YouTube каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Келген конокторго экран астында WhatsApp номерлерибиз бар. Ошол жактан кабыл тилектер кандайдыр бир сурооңуздар болсо, ошол жактан берсеңиз биз өз дарегине жеткизебиз. Көздү ачып тургун эми замандаш, ару таңга салам айтып амандаш. Ата энеге бир тууганга кут тилеп, сыртка чыгып, дүйнө менен саламдаш деп кайрадан сиздер менен Регион телеканалында таңкы регион өз эфирин баштамакчы. Ардактуу угармандар, уйкудан туруп албай жаткан биздин замандаштарга салам айтабыз дагы. Кутман таң каалап жалпыңыздарды кесиптеш экөөбүз сиздерди ойготмокчубуз. Бүгүн дагы кызыктуу маектер, ошондой эле жан дүйнөңүздөрдөн орун алган мыкты инсандарды дагы конок катары чакырдык. Албетте 1 саат аралыгында сиздер менен кесиптешим Самара Аманбаева жана мен Адилет Амангулов сиздерге жагымдуу эфир тартуулаганга жана ошондой эле жан дүйнөңүздөргө жакшы маектерди сиңиргенге аракетибизди жасайбыз кесиптешimiz сөзсүз түрдө. Анда көп күттүрбөстөн ушул келген мейманыбыз менен тааныштыралы, жалпыңыздарды экранга жакыныраак чакыралы жана ошондой эле кызыктуу суроолор менен биргеликте бүгүнкү эфирибиз көркүнө чыгат демекчибиз. Анда эмесе келип калган төрүбүздөгү биринчи мейманыбыз актер, сценарист Рамис Жолдошов байкебиз. Кутман таң, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Таң эрте кандай турдуңуз? Анткени ырчылар жана чыгармачылыкта жүргөн адамдар таң эрте тура алышпайт эмеспи? Ал жагына кошулам, анткени биз түнү менен көчөдө жүрөбүз да. Түнү менен тойлор карабыз, съемкалар болот, дубляждар болот. Таңамал уктайбыз. Наоборот, силер туруп атканда биз уктайбыз. Чыгармачыл адамдарды түнкүсүн уйкудан оолак болуп, чыгармачылык менен алек болуп, күндүз баягы уктап калган учурлар да көп кездешет да. Анан бүгүнкү эфирге таң эрте эле мындай энергичный келген турбайсызбы? Эми кече сен чалганда эле уже даярданып баштаганбыз. Сен алдыңда уят болуп калбайын го, ажике суранып атат деп эртең менен саат 6-да эле тургам. Бул өзүнчө жоопкерчилик кесиптеше, баягы айрым учурда дагы баягы уйкудан кыйналып келе албай калган биздин да меймандарыбыз болот да. Анан баягы сизди кино актер, сценарист деп тааныштырдык. Жалпы сизди ошол эркектер бир алгачкы кинокомедия аркылуу таанып жүрөбүз да. Анан бул киного кандай тартылып калдыңыз эле? Бул киного 2008-жылы Рустам Аташов кинорежиссер, өзүңүздөр тааныйсыздар, Министр кыз махаббатын тарткан, көптөгөн кинолор тарткан мыкты Рустам Аташов деген кинорежиссер бар. Ошонун чакыруусу менен мен ошо театрда жүргөндө биздин келип спектакльди көрүп, ошо спектакль бизге комедийраак болчу. Анан келип өзүнчө чакырып, Рамис, жакында кино тартам. Кел, мен сени тартайын, сага атайын ылайык роль бар деп, анан эртесин чакырып барып сүйлөшүп, анан сразу эле өзүм жана Касым деген ролду алгам. Сценарийди окуп туруп эле? Эми биринчи сценарийни как положено мону окуп көр деди. Окудум, анан Касым ролу сага ылайык деп өзү эле айтты. Макул, ойнойн дедим. Бат эле ошол образга бат эле кирип, ошо сценарийни окуп бүткөндөн кийин бат эле сиңип кеттим, сразу эле ойноп кеттим. Даже ошо съемка учурунда деле көп кыйналган жокмун. Эмне үчүн ошолду тандадыңыз? Көп ошо суроону берет. Эмне үчүн билесиң ушундай адамсың депчи. Айрым учурда сизди Касым катарында таанып атпайбызбы? Мисалы үчүн сиздин атыңызды Рамис дебей эле Касым деген адамдар көп кездешет да. Анан Касым деген роль аркылуу сиз баягы кыргыз элине таанылып, ошо кино жаатында өзүңүздүн жүзүңүздү көрсөтө алдыңыз да. Баягы комедия жанрында. Анан эжекем кесиптешим айткандай, эмне үчүн ошол роль Касым, башка эле роль эмес? Ошол малда ошондой болчумун десең. Ошо ал кезде деген жаш баласың, 24 жашта болчумун, 2008-24 болчумун. Анан ошо тияка чуркап, бияка чуркап көрүнгөн кыздар менен общение, ал кезде бойдок да болчу. Болуп жүргөндө анан ошо. Жеңил болгон турган да. Билбейм, ошо жашоодо жашап жүргөн кезде болгон да, ошондой система. Ошондойрок образга чукулураак болгондугубуз үчүн. Билбейм, мага жеңил эле болду, оңой эле болду. Анткени баягы актер болгондон кийин бардык ролду ойногонго даяр болуш керек да. Анан сразу эле өздөрү түшүндүрүп, ошолор жөнүндө эме историяларды айтып берген, онду болгон, тигинде болгон деп, анан ар ким историяларын карап анан оңой эле ойноп кеттим. Эч кыйналган деле жок. Төмөндө баягы театр жөнүндө да кеп кылып калбадыкпы? Сизди ошол театрдан сабак алган адам катары, театрда иштеген адам катары
өзүңүз айтып жүрөсүз интервьюларыңызда белгилүү залкарлардан дагы сабак алдым эле деп. Жанан театрга канча жашыңыздан келдиңиз? Театрга мен 20 жашымда. 20 жашымда мен окубай туруп эле Жамал Сейдахматова эжекебиз, Раматылык эжекебизге барып, алар биринчи мени көрүп, эң биринчи мен бийлетип көрүшкөн биринчи. Могу бийди бийлеп көрсөң, могу бийди бийлеп көрсөң деп бийлетип анан кийин барып эле сразу Туңгуч театры, жаштар драма театрды Жамал эжекебиз эме кылчу да, башкарып бүт карап турчу. Ошондо таланттуу балдарды гана тандап алчу Жамал эжеке. Только таланты бар, кызыгуусу күчтүү балдарды алчу. Ошол малда Жамал эжеге барганда сразу эле алгам. Ошондо билимиңиз жок эле, анан кийин билим Таланттуулук менен эле ошол жактан мен ошо Таластан келип эле ошо чыгармачылыкка апамдар, ата-энелерим, туугандарым баары билген да, сен только актер болушуң керек депчи. колдошкон. Анан мен өзүм деле негизи актерствого мындай көп эме болгон эмес да. Анан Жамал эжеге барып спектакльдерди көрүп, анан чоң залкарлар келчи да, биздин театрга келип, баары аралашып, Жамал эже менен сүйлөшүп отурса, мен деле ошолор менен ошо чоң залкарларга чай коюп берип, там чай коюп койсо чай коюп коюп, магазинге чуркаса чуркай коюп, ошентип жүрө берчимин. Анан бартып меники ошондон кийин актерский мастерстволор күчөп кеткен да. Анан башталган. Мисалы кино актерлор үчүн же болбосо деле бир актер, актрисалар үчүн театрды дагы көргөн адам катары, анан киного тартылган адам катары баягы экөөнүн айырмачылыгы эмнеде? Театр ооруракпы сиздер үчүн же кинодо роль жаратып коюу оңоюраакпы? Негизи бул жөнүндө айта келсек, театрдыкы башка, кино эменики башка. Бирок кинонуку жеңилдирээк. Кинонуку жеңил, а театрдыкы оор. Театрда потому что элдер сени карап отурат да, мындайчы, сен как прямо эфирдей да. Спектакль прямо эфирдей. Жаңылсаң өлдүң. Канча деген эл көрүп турат сени. Анан образды чыгарып берип, ыйлап ошол жактан, Ал театрда ыйлай турган жериң мындай чистый болуш керек да. Жан дүйнөң менен аткарыш керек. Театрдыкы башка, кинонуку башка. Кинонуку эмне, сен ашып кетсе оператор карап турат, режиссер карап турат, майда чүйдө эле адамдар карап турат да. Мындайча айтканда, бир дубляж деле бир 10 жолу тартып, бир дубль деле 10 дубль менен тартып. Болбой калса, стоп, кайра баштан баштайбыз деп коет. Ал жерден сени эч ким урушпайт. Анан эл көрүп атат, ит эле болдук, тиги болдук деген нерсе жок кинодо. Анан кайра деп эле ойной бересиң. А театрда анын орду совсем башка. Бир даярданасың, бир ойноп чыгып кетишиң керек болду. Анан кайра эметкенде болбойт. Бирок экөөнүн орду вообще башка. Театрдыкы оор, театрдыкы мындайча көз караш менен айтканда, орусча айтканда серьезный да. Ал жак өтө серьезный. Ал жактан жаңылбаш керек. Жаңылган учуруңуз болдубу? Жаңылган учурлар болгон. Текст жатпай албай калып, айрым учурда, мисалы. Жок, бизде бир эме болгон. Спектакль ойноп атканда сахнадан мюзиклбүз бар болчу, ошо мюзиклде ойноп атканда бомбуштар сахнада эле ойнош керек да. Могунда пакеттерди кийип алып. Анан ошол жерде мен адашып кетип, жерге түшүп кеткем. Жерге түшүп кетип, сценарийден чыгып кеткем да. Бомбуш деди, главный ролдун жанында рол бомбуш болуп атсаң болбойт. Мындай карасаң мен жанымдагылар нар жакта жүрүшөт. Ошо бир эме кылып, Жамал эжеден бир тил уккан учурлар болгон да. Сахнадан түшпө десе болбой, адашып түшүп кеткем да. Жаңылып бирок такшалдыңыз да. Жаңылбас көп эле жаңылдык, бирок оңдодук, үйрөндүк, окудук, чокудук дегенде. Анан киного келгенде бир оңой эле болуп калды. Мага ошондой эле болду. Театрдан чыгып туруп кино көрсөң өтө жеңил да. Театрдын баскычтарын басып отуруп, анан кино аламына келгенде, демек сизге жеңилирээк болду. Өтө жеңил болду да. Өтө жеңил. Анан сизди сценарист катары дагы көрүп жүрөбүз. Баягы кино аламына тартылып, акыркы кинолоруңуз сиздики Эркектер 4 тасмасы болду. Биздин билишибизче, жабык көрсөтүүгө барып дагы ал жактан дагы ошо кино менен таанышып көрүп келдик эле. Анан берейин дегеним, айтайын дегеним сизге, мисалы, сиз өзүңүз сценарист катары ошол элибизге кандай бир кинолорду алып чыксам деп атасыз? Алдыда кандай пландарыңыз бар? Кудайым буйрса, биз 5-6 жылдан бери жакшы сценарий жазып келатабыз. Бул комедия эмес, бул кинодо Азгырган оюн деген сценарий. Бул жанагындай жаштардын көбү жанагындай телефондор менен ойноп атышат, оюндардычы. Ошолордун пайдасы жок деген тарбиясы ошондой.
мына жазында Кудайым буюрса ошо кинобузду баштайбыз деп турабыз. Даярдык кылып, эми акырындан даярдык кылып жүрөбүз. Кудай буюрса тартабыз. Сценарийди өзүм жазгам. Ал жерде режиссердук милдетти дагы аткарам. Бирок кинонун тартылып жүрө бербей, кино тартып да көрөйүн деп атам. Өзүңүздү режиссерлук, операторлук, сценарист катары жалпы ушул актерго тиешелүү негизги сапаттарды бир камтып көрөйүн деп атасыз. Ошол жагын бир эметип көрөйүн деп даярданып жүрөм азыр. Кудай буюрса бышып калса, жалпы телекөрүүчүлөр менен биргеликте бизде көп болуп турса, киносун көрүп калабызго деп ишенебиз. Кудайым буюрса ошо кино кандай тартылып бүтсө биринчи силерге алып келем, биринчи силерге айтам, силер менен бөлүшөм. Сөзсүз түрдө. Ошол жагын кино. Ошол күнгө жетели дейли. Анан Кудайым буюрса. Рамис байке айтсаңыз, негизи кино аламында актерлор үчүн, мисалы үчүн азыр биздин кыргыз дүйнөсүндө кино индустриясы өнүгүп атпайбы? Чын айтканда жаңы комедиялар, жаңы сүйүү жаатындагы тасмалар тартылып, кыргыз элибиздин сынына коюлуп, мындайча айтканда киного байма-бай барып калдык да. Анан актер үчүн, сиз үчүн дейли, сиз үчүн бир кинодон болобу, комедия болобу, сүйүү болобу сизге бир сунуш түшсө, сиз актер катары биринчи сценарийдеги эмнесине карап, анан макулдугуңузду бересиз. Сизге бир кинону берели дейлик да, сунуштайлы, мисалы үчүн жаңы үч тасмасы деген сыяктуу да, сизге бердик, бирок сиз сценарийди карап роль тандайсыз да. Азыр жашың келгенде ошентип калат кезиң. А мурун жаш кезде киного чакырса, деп эле кетип калчубуз. Жүрөк курч кезде. Жүрөк курч кезде. Мисалы ошол жөнүндө айтып кетейин, эркектерде жанагы көбү мен жанагы ич кийим, аялдын ич кийимин кийген жерим бар го кинодо. Аялдын өзүм жана ич кийимчен качып чыккан жерлери майнектен эркектер киносунда. Ошол жерлерин сценарийде жок болчу да. Анан кино тартып атканда ошол жерлерин бар экенин билип калдым. Мондай жерлер жок эле го деген учурлар да болду, бирок кийин чоңоюп, жана инилерим баары үйлөнгөндө келиндериммен ошол жаман мындай эме болду да. Көз алдыңыз элестет. Уялып, элестетсең, келиниң келип алып, сен жылаңаш турсаң, чурткап аткан киноңду көрүп отурса, кайнага боло албай же неудобный болот экенсиң. Азыр жашың келгенде чындап кинонун сценарийин окуп, режиссер менен такташып, мондай жерлер жокпу, нугулар жокпу деп эметип калат экенсиң. Азыр бирок кинонун сценарийин карап, тандап туруп анан тартылам. Жөн эле, мен тартылам дей бербейм. Жүрөк жаш кезде. Жүрөк жаш кезде тартылгамсыз. Азыр чындап эле биринчи окуп, сүйлөшүп, тактап, жаман жери жокпу, жаман жери барбы, ошолорун карап туруп анан тартылам. Эгерде жаман жери бар, бирок сизге берген сунуштардын тыйыны жогорураак болсо кандай кылат элеңиз? Тыйыны? Сөз айтып атпайсызбы? Жок, негизи чынын айтсам, тыйындан дагы мен намысты өйдөрөөк коем да. Тыйындан каражатын, гонорарын момчолот, тиги бу ойноп бер десе деле мен намысты өйдөрөөк койгонго эме болбойм. Курч кесиңизде билбей тартылдыңыз. Бирок ошол менен элге таанылдыңыз да. Ал жагы менен туура, ал жагы менен таанылдым, бирок азыр инилерим, балдары бар дейт, алар да чоңоюп калды. Мисалы мен 3 келиним бар. 3 келиним тең ошо кино жөнүндө алар да сурап калат да, чай ичип отурганда. Анан жанагындай жерлерин уялат экенсиң да, айта албайсың же эме болбойсуң. Бирок азыр чындап келгенде мен биринчи окуп, карап, анан тартылам. Жөн эле тартыла бербейм. Ошол жагы бар. Кесиптеш, мен сизге бир суроо бергим келип атат да. Мисалы азыркы учурда саат сайын бир күндө бир канча кино тартылат экен да. Кайсы мамлекет деп ойлойсуз? Мен оюмча бизге азыр басым салган псих болуп баратабыз го дейм. Анткени өнүгүп абдан сонун кинолор чыгып атат. Анан кийин эң өкүндүргөндү сизге суроо берейин деп жатам. Билими бар, анан билими жоктор тартылып атат да азырчы. Анан жанагы бизге азыр интернеттин өнүккөн заманы, анан ар бирөөсү эле TikTok аркылуу эле актер, актриса болуп жатышат да. Ошо сиз көз карашыңыз кандай? Бул көз карашым негизи туура суроо бердиңиз. Жана настоящий режиссер, чыныкы кино режиссер. Сен дипломуңа дагы окуп келгенсиңби, окуган эмессиңби, ал жагы карабайт. Ошо сценарийге сенин образың, сенин лицоң баары туура келип атса, режиссер өзү эле үйрөтүп алат.
жүр депчи. Ал сен менен кадимкидей жашайт. Если серьезный кино болсо, сен менен жашайт. Жүр деп үйрөтөт, окутат, өзү даярдайт. Анан сен окуп келипсиң, сен дипломуң бар экен, жүр сени тартамын деген. Чисто актерскийди бүтүрүп келгендер, актердун окуусун бүтүргөндөр, алар театрда. Алар только спектакль ойнойт. А кинодо актерлорду менен тартыш жеңил, оңоюраак. А бирок жанагындай ыкмаларын билет да. Алар ыкмаларын билет. Анан окуп келген актер ошо сценарийге, ошо киного туура келбей калышы мүмкүн да. Ошон үчүн эме кылбайт. Анан диплому жок, жөнөкөй, бирок таланты бар. Эми сонун адам болсо, аны режиссер тарта берет. Мисалы, Рамис байке, сизди биз ушул комедия жанрында көрүп элес, баягы жашоодо дагы ушундай бир тамашакөй инсан катары сыпаттайбыз да. Анан сиз ойлонуп көрдүңүз беле, бир өзүмдү олуттуу бир образдардан көрсөм кандай болот деле, балким терс каарман жаатын. Мен негизи комедия актер эмесмин. Негизи ошо Тартылган жанрыңыз эле комедия жанры. Жашоодо негизи өзүм мындай эле скромный эле адам. Олуттуу, ору басырыктуу дегенде. Бирок мындайча мен көбүнчө жанагындай кинолорду ойногон жагат да, мага. Криминальный кинолорду, драма, криминальный сага бар го, ошондой кинолорду жана жашоодон алынган нерселерди аткарган жагат да. Комедияга мен негизи мындай актер катары эле ушуну ойноп берчи деген эле, ушу комедия катары эле ойноп берген. Ага так мындай жашоодо серьезныймын, анан бирок любой ролду ойноп кете алам. Анткени сиздин багытыңыз ошол тарап болуп атат да, актердук, абдан сонун сизге келген бир каалоо тилектер бар экен. Саламатсыздарбы? Ушул актер бизге абдан жагат дейт. Эркектер кинолордогу дейт. Ийгилик коштосун дейт сизге. Рахмат. Ким жаса да. Рамис байке, айтсаңыз, негизи кино аламында өзүңүз айтып өттүңүз, баягы кино тартыш деле, өзүңүз актер катары ошол жактын казанында кайнап жүрбөйсүзбү? Анан сизде бир кездерде 2000 канчанчы жылдары эле чыккан жаңы кинолордун, биз ушул кинолор менен чоңойтуп деп айта алам да. Мисалы үчүн Эркектер, Министрдин кызы Махабаты деген сыяктуу ушул Жан киностудиясынын Рустам Аташев агабыз бир кино аламына бир алгачкы кинолор тартпадыбы? Анан биз ошол Эркектер 1, Эркектер 2, Эркектер 3, анан акыркысы 4-сү тартылды да. Ошол ортосунда бир канча убакыт болду, туурабы? Жаңы 4-сү тартылган чакты. Ошол кездерде сизди биз көрбөй калдык да. Эмне менен алектендиңиз? Кайда жүрдүңүз? Балким жалпы көрөрмандарга кызык болсо керек. Кайда жүрдү болду экен, Кайда жүрдү? Эмне иш менен алек болуп атты болду экен деген сыяктуу. Ошол учурда негизи Кыргызстанда эле жүрө бербейин деп мен дагы мындай башка мигранттарга окшоп Миграция тармагына кеткенсиз. Миграцияда болдум, Кореяда болдум. Кореяда, Сеулда, Илсан деген шаарларында жүрдүм. 7 жыл Кореяда жүрдүм. 7 жыл Кореядан келген жокмун. Анан келгенде эле сразу эле Эркектер 4-тө чакырышты главный роль. Эркектер 4-тө нак главный ролду ойноп бердим. Анан ошо жок болгонун себеби мигрант катары четте жүрдүм мен да. Мигрант болуп, анын эч эме кылбайм, жашырбайм, көбүн эле айтам. Кореяда жүрдүк, Россияда жүрдүк. Анан бирок мигрант болгон ал мен үчүн эмес экенин түшүнүп, бул мага эмес турбайбы деп туруп, баарын жыйыштырып, кайра Кыргызстанга келе бергем. Анан келер менен эле ошо келишимди угуп, Эркектер 4-тө тарталы деп чакырып, анан Эркектер 4-тө тартылганбыз. Өзүңүз айтып атпайсызбы, жашоодо олуттууракмын депчи. Анан кинодо сизди баарыбыз тамашакөй, мындай балпактаган, жан дүйнөсү таза адам катары көрөбүз да. Негизги жашоодогу Рамис кандай? Жашоодогу Рамис, чыныгы жашоодогу Рамистин жүзү кандай? Кинодон тышкары, Кинодон тышкары. Кинодон тышкары 3 баланын атасымын. Бир кызым бар, 2 балам бар. Үй бүлөм бар. Кудайга шүгүр. 2 баланы тарбиялап атабыз, 3 баланы. Чыгармачылык менен алекпиз. Үйдөбүз. Жан дүйнөңүз Жан дүйнөм өтө назик. Негизи эле чыгармачыл адамдар назик болот десем ишенч эмесмин. Чын эле ошондой экенбиз. Тарынчак болот экен. Актерлор, чыгармачылда жүргөндөр тарынчак болот. Гүлдөн дагы назик болобуз. Бир жаман сиз жөнүндө хейт сөздөр угулуп калса, же хейтерler жазып калса, баягы кайгырып, капаланып калып, анан бир адамдар ошол кезде эле мактап сиздин жакшы сыпаттарыңызды айтса, көкөлөп, Ооруп да каласың. Өтө мындай
кээ бир адамдарга мен комментарий жазып аткан адамдарга таң калам. Ошол адамды билбей эле жаза берет да. Ошого мен чыныгы адам өзү кандай экенин билбей, чыныгы адам, мисалы мен жана кинодо ойногон образым үчүн мага жаман комментарий жазган күндөр болгон. Бул актер ушундай да, тигиндей да, жашоосунда деле ушундай болуш керек дегендер болгон. Анан ошолорду окуп алып аябай жаман болгон учурлар болгон, бирок жашоодо үй бүлөнү караган, бала чакамды баккан, жашнакай эле адамбыз. Киного салыштырышат бирок көбүнчө мени. Ошо кинонун кесепетинен даже отуруштарга барып калганда, шерине мерине чужой адамдар деле чакырып калат, жүрүп келип калып элек айтып сүйлөшүп отуруп кет деп. Ошондой жерге барып калсаң, кээ бирлер аялдын жанына алып отурушат да. Сизде ошо кинодогудай жеңил ойлуу сыпатташып турбайбы? Мен аялым сүйрөп кетпесин, же мен аялым мен общение кылбасын деп мындай эме кылып турушат да. Ооба, өзүңүз жооп бергенде биякта дагы телегөрүүчүлөрдөн ушундай суроо келиптир. Жашоодо дагы эки аял барбы дейт. Мына Жашоодо бир аялым бар. Сиз айткандай, экрандан сизди көрүп алып кинодон, бул жашоодо дагы ушундай адам болуш керек деген бир телегөрүүчүлөрдүн дагы бир суроосу туулуп аткан экен да. бул жөн эле роль деп койбойбуз. Кинодогу роль деп ошондой сыпаттасак болот. Анан жалпы көрөрмандардын дагы эсине салып өтөлү, кымбаттуу көрөрмандар, таң эрте уйкудан кимде ким жаңы ойгонуп жаткан болсо, албетте бүгүнкү эс алуу күнүңүздөр же иш күнүңүздөр жагымдуу маанайда башталсын. Жана ошондой эле жаныңызда сөзсүз түрдө Регион телеканалы болсун. Жана бизди соц тармактардан дагы байма-бай көрсөңүздөр болот. Түз эфирде кесиптешим экөөбүз сиздерге кызмат кылып жаткан учурубуз. Анан жаңы турган көрөрмандарыбыз дагы баягы бул ким деп тааныбашы да мүмкүн. Бүгүн кино ааламы жөнүндө, кино жаатында сүйлөшүп атабыз. Бүгүнкү маектөрүбүздө актер, ошондой эле сценарист Рамис Жолдош байкебиз менен сонун бир маекти куруп жаткан учурубуз. Ошондой эле биздин WhatsApp тармагыбызда иштеп жаткан учуру. Түз эфирде кызыккан суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Ооба, бизди бир эле сыналгыдан эмес, эгерде сиз деген сыналгыдан көрө албай аткан болсоңуз, бизди Facebook'тан көрсөңүз болот. Биз болсо азыр түз эфирде маек куруп жатабыз. YouTube каналдарыбызда Регион телеканалына катталып, ошол жактан түз эфирде көрсөңүздөр болот. Биз болсо маекти улайлы. Ооба. Эми бул телегөрүүчүлөрдүн суроосу болуп атат да. Өзүңүз айткандай, экранда көрүп алып, анан кийин жашоодо да ушундай болуш керек деп өзү айтып атпайсызбы? Ролду аткаргандан кийин жашоодо бир башка адаммын депчи. Сизде жеңил жетпей көрөрмандар көрүп атат да. Ошонун чындыгын айтпаңыз эми. Жашоодо акталып коеюнчу деп койбойсуз. Жашоодо кадимкидей эле үй бүлөнү караган, жумушка жакшы караган, мээримдүү, мээримдүү. Өзүмдү мактай бергим келбейт, бир эл мактаган жакшы да. Ооба, элдер мактайт сизди. Телегөрүүчүлөр дагы сизге кабыл тилекти айтып кеткен экен. Саламатсыздар, кутман таң дейт. Ушул актер абдан жагат сонун дейт. Рахмат, чын жүрөктөн рахмат. Сон. Баягы өзүңүз айтып өттүңүз, чыгармачыл адамдардын жүрөгүбүз назик болот, бир эле учурда таарынып калабыз, бир эле учурда көкөлөп калабыз депчи. Анан баягы актердук жаатта дагы өзүңүздүн купулуңузга мындай толгон ролдор болсо деп ойлоносузбу кээде? Ооба, ойлоном. Ушул роль мага берилсе, ушул ролду балким мен майына чыгарып аткарам депчи. Ал нерсе негизи ар бир актердун жүрөгүндө бар да, ушул нерсечи. Ушундай роль болсо деп, ал даже чоң-чоң залкарлар, чоң-чоң актерлор реалданып кеткен. Ой, ушул ролду ойнобой калдым. Ушундай роль мага тийбей калды деген актерлор менен отурганбыз, сүйлөшүп отурганбыз, маектешкенбиз алар менен да жаш кезде. Мен жаш кезимде көбүнчө ушу чоң залкарлар менен сүйлөшүп отурганда мен сурай берчимин да. Кандай эле, тиги кандай эле, Чыңгыз Айтматовдор менен чогуу жүргөн залкарлар менен да отуруп чай ичип сүйлөшүп отурганбыз да. Ошолор айтып берчи да, сен актер болбой эле журналист болсоң болот. Дагы эмелерди сууруп чыгып атасың сен депчи. Таң кала беришчи да мага. Мисалы Геннадий Базаров, байкебиз, Раматылык, Жамал эже экөөсү чай ичип отурганда мен алар мен өзүм азыр ойлонуп көрсөм мага аябай кызык болчу экен да. Анан Саманчынын жолун Геннадий Базаров тарткан да. Ошондо 20 жашында, ушундай кезинде тарткан да, жаш кезинде. Ошондо мен Геннадий байкеден сурай берчимин да, көп нерселерди сурай берсем мени карап, ошондо каякта жүрдүң эле, ошол нерсени кылбаптырбыз го деген учурлар көп болгон да. Анан ошолордон көп сабак алдым десем деле болот. Ошолордун деле тарбиясы менен да жүрүп калдык. Көп нерселерди үйрөттү, мондай бол, тигиндей бол депчи.
Демек улуу ошол залкарлар менен өзүңүз айткандай жакшы инсандар менен жүрүп, сиз дагы бир кандайдыр бир сабак алып, өзүңүзгө бир таасирленгенсиз. Ооба. Бирок ошолордун айткан нерселердин көбүн аткара албай атам десем да болот. Себеп мисалы көп нерселерди мага үйрөтүп кеткен да, мисалы кино жаатындагы нерселерди үйрөтүп кеткен да мага. Моларды аткар, моларды кыл, мондай кыл. Даже мен могу азыркы киного мындай башкача бир нерселерди киргизгим келет да. Мисалы мен бир нерсеге мындай жүрөгүм кичине ооруп кетет. Көчөдөгү адамдар деле тарта беришет го. Серьезный киного делечи, ошондой нерселер көп болуп кетип атпайбы? Туура келсе дагы, туура келбесе дагы тартып атат да. Мисалы майы чыкпаса деле тартып атат. Ошол нерсеге бир аз мындай ичим жылыбайт да. Сөзүңүз каралчы, азыркы учурда баягы соц тармак өнүккөн заманы, мисалы үчүн азыр бир күндө хайп жаратып, интернет жылдызына айланып кеткен адамдарыбыз. Абдан көп да. Анан сиздин оюңузга мен дагы алып баруучу катары кошулам. Бирок мен дагы айтат элем да, негизи актер болобу, кайсыл кесиптин ээси болот, бул билим болмойн эч нерсе болбойт депчи. Анан өзүңүз айткандай баягы кино жаатында мындай билими бар, таланттуу, ошол ролго кире алган актерлор тартылса деген ойдо экенсиз. Ооба, туура айтасыз. Ошондой. Анткени билим алган адам сиз айткандай техникасын билет да. Сиз айтканда ошо мени өкүндүргөнү TikToктон чыгып эле анан бир канча бир убакыттан кийин эле сиз айтканда бир сонун кинолорго тартылып атканын көрөбүз да. Анан сиз дагы ошого чек коет экенсиз да, Ошол мисалы ошол TikToктон бирдекени аткарып аткан адам, о сен звездасың, сени эл тааныйт, кел могу ролду ойноп берчи дейт дагы, бирок ал адам ал ролго туура эмес келет да. На самом деле ал ошонун сценарийсин карасаң, ошол режиссер тартып аткан сценарийни карасаң, ал жерге совсем башка адам ойнош керек. Туура эмес. Сен жылдызың бар, сени эл тааныйт, кел сен ойноп кой берчи деген нерселер көп болуп атат да азыркы учурда. Анан режиссердун, мисалы мен сценарист катары ошол тарткан режиссердун сценарийин карасаң, ага ал актер туура келбейт да. Ошондой нерселер көп болуп атат. Сизге калып тиктер беркен азаматсыз өмүрлүү болуңуз дейт. Телеканалга дагы ийгилик, браво дейт. Рахмат. Чоң рахмат. Дагы кызыккан, жан дүйнөңүздөрдөн чыгып аткан, биле албай аткан ушул биздин Рамис байкебиздин дагы жашоосу менен же болбосо өзүнүн турмушу мененби, айтор чыгармачылыгы менен кызыккан суроолоруңуздар болсо, биздин WhatsApp тармагыбыз иштеп жаткан учуру. Анан Рамис байке, төмөндө баягы соц тармак жөнүндө сүйлөшүп калдык да. Соц тармакта активдүүсүзбү? Ооба. Активдүү эле киресиз, Анан жанагы баягы бир күндө жылдыз болуп кетип атат деп сүйлөшүп калдык. Анан кино жаатынан эле чектелбей, сизди мындай өзүңүз ойлоп көрдүңүз беле, ушу вайн жагынан дагы вайнер болуп көрсөмбү депчи. Себеби азыр TikToктун заманы, Instagramдын заманы дегендейчи. Анан сизди баягы эл жүзүңүздү тааныган да комедия жанрындачы. Анан балким комедия жанрында кыскача бир пабликтерди тартып, ушундай вайн тартып көрөйүн деген ой болду беле? Досторум, чыгармачылыкта жүргөн досторум көп айткан, бирок ал мен үчүн эмес да. Билбейм, мага көп мындай эме кыл. Бирок мен ошолорду аткарсам ийне жеткире ойнай алам да, көзүм жетет, бирок ал одноразовый эле да. Одноразовый эле. Бир көрүп деле ыргыта бересиң. Анан ошого дагы ар кандай эмелер, комментарийлер түшүп калышы мүмкүн, ошогондон мындай Жалгас тийип калбасын дейсиз. Демек ойнай бербейм да. Жеңил желпиликтен алыссыз. Алысмын ошо. Олуттуураксыз жашоодо. Негизи ойносоң, бирдекени аткарсаң, мындай боло турган нерсени аткарыш керек да. Болбогон нерсени бир музыканы коюп алып эле дей бергенде жакпайт мага. Мисалы Өзүңүз айтып кеттиңиз, ролдорду дагы тандап, анан кийин байкап көрүп кино тартылам деп. Анан ар бир актердун кыялы болуш керек. О, ролду мен аткарсам, бир байбикте же бир хандын ролун аткарсам деген кыялданасыздар да. Ооба. бир баатырдын. Сиздин кыялыңыз кандай? Кайсы ролду эсептейсиз? Кыялым баатырлардын ролун ойнойм дегенден бир аз алысыракмын, бирок азыркы мына 90-жылдан берки мындай залкарларды ойногум келет да. Мурункуларды эмес, 90-жылдан берки. Ошолордун образдарын жараткым келет, ошол залкарлардын. Эмне үчүн 90-жыл? Потому что мен аларды көрүп калдым да. Аларды көрүп калдым, аралашып калдым, билем да. Ошон үчүн алардыкын жеңил ойнойм. Оңоюраак да мага. Көз алдыңызда бар ошол. Көз алдымда өткөн, көрүп калдым, аралашып калдым дегендей.
бир адамга окшошпойт деп коет эмеспи, анан бирок сиз ошолорго окшоштурганга аракет кылат элеңиз. Ооба. 90-жылдын кайсы чыгармаларын терип карасак? 90-жылда мен актерлорду айтайынбы, кайсы актерлорду. Мисалы мен көбүнчө Болот Тентишов байкебиз менен биз бир спектакльде чогуу иштеп калдык. Ошонун образын аябай жактырам да. Болот байкенин жүргөнүн, сүйлөгөндөрүн, элге кылган отношениялары ошолор аябай жагат да. Мен ошолор Болот байкеникиндей образдарды ойногон жагат да мага. Ошол мага жеңил өтөт, потому что Болот байке менен да сүйлөшүп отургам, чай ичкем, көп мындай общениеде болуп калганбыз. Ошон үчүн мага 90-жылдан бери алып келген Болот Тентишовдун образдарын жактырам мен. Ошолорду ойногум келет. Азыркы учурда чын төмөндө кесиптешмекке сөз кылгандай, баягы кино жанры абдан эле өнүгүп атпайбы? Айрым учурда мындай баягы финансылык жактан каржы табыш үчүн кинолор тартылып атат дагы, сабаттуулук экинчи орунга калып кетип атат. Айрым учурда жеңил-желпи өзүңүз айткандай бир эле көрүп, анан кийин көрүмдүүлүгү жок болгон кинолор тартылууда да. Анан актер катары сиздин көз карашыңызды сурайын деп атам да. Азыркы учурда мисалы үчүн чынын айтканда жаштарыбыз соц тармактан чыкпай, окууларын окушпай, бир тарбиясыз балдар өсүп келе жатат десек болот да. Анан ошол балдарга же болбосо жалпы эле коомго кандай жанрдагы кинолор же болбосо кандай тарбиялык мааниси бар кинолор жетпей атат? Кино актер катары кандайларды тартып кесиптештериңизге сунуштайт элеңиз, ушундай кинолорду тарталы деп чакырык жасайт элеңиз деген сыяктуу. Ал жөндө негизи сценарийлер бар, бирок бизде азыр жаштардын көбү телефондо болуп атпайбы? Ооба. Китеп окуса жакшыраак болот да. Китеп окуса адамдын мээси да өрчүйт. Мисалы бир эле нерсени айтам, телефондон карап туруп бирдекен ойноп аткандачы. Ошону карап туруп анан ошол эле сценарийни китепке түшүрүп, китептен окуса оңоюраак болот да. Ошону китептен ойметкенде мээге бат сиңет. Чем телефонга карагандачы, китептики бат сиңет. Ошол нерсе жакшыраак да. Китеп окуш керек көбүнчө деп сунуштайт эле. Сунуштайм. Мен телефон чукулай берген анын эч пайдасы деле жок. Өзүңүз да чукулайсыз телефонду? Мен только на связь. Раис байке, сөзүңүзгө аралчы. Баягы кино жаатында эле мисалы үчүн киного күндө киного тартылып, анан театрга барган деле актерлор бар. А бирок айрым учурда кино актерлордун жеке жашоосу дагы баягы көрөрмандарга кызык болот да. Негизи кино актерлук жак менен эле кызмат кыласызбы же андан башка дагы жумуштарда иштейсизби? Бул көрөрмандарга кызык болсо керек да. Себеби баягы артисттерди тойго барып ырдап акча табат деп эле жашоосу жакшы деп баягы сыпаттап коюшу мүмкүн да. Бирок сиздердин көшөгө артында көрүнбөй жаткан бир көйгөйлөрүңүздөр, баягы карыз кредиттер деле бар укканбыз бул чыгармачылыкта көп адамдарданчы. Анан дагы кандай жумуш менен алектенесиз чыгармачылыктан сырткары? Мен азыркы чыгармачылыктан сырткары ишим эме. Ал секретный жумуш, ал айтылбайт. Жеке ишкер деп коелу. Жеке ишкер. Мындай бизнес дагы кылабыз, бизнесим дагы бар. Анан кийин өзүм серьезный жерде иштейм. Ал жер эфирден айтканга болбойт. Эфирден айтканга болбойт. Серьезный жумуш. Ал жакта да иштейбиз, мындай да бизнес кылабыз. Анан негизи актерлордун көбү жашоосун, жеке жашоосун мындай бекитип турат да. Себеби бар мунун дагычы. Актер болгондон кийин, таанымал болгондон кийин, элдин күзгүсү болгондон кийин артыңда жаман нерселеринди көрсөтө бергиң келбейт да. Анткени сени эл тааныйт, эл билет. Анан аларыңды кошо баарын алып чыгып алсаң да болбой калат да. Демек сиздин актерлук баягы жүзүңүз ошондой жаман нерселерден чектеп туруш үчүн сиз жеке жашооңузду же болбосо артымда бир жаман нерсе калтырып албайын деп өзүңүздү чектеп турасыз. Чектеп турабыз. Эми бардык эле артисттердин бардык эле жашоосу рай эмес да. Ооба. Анын любой артисттин аркасы кайнап аткандар деле бар. Карызга батып кеткен актерлор бар. Ошо үй бүлөсүн бага албай чыгармачылыкта эле тиктеп отура берген актерлор дагы бар. Алар эфирде мындай болгону менен аркасы
чатагыраак актерлор деле бар. Аларды деле айтыштын кереги жок. Жашоонун мыйзамы ар жакка калчайт эмеспи? Биз айткандай бир калыпта кете берсек, бул жашоо бизге бейиш сыяктуу болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан жашоонун агымына баш ийип турушубуз керек. Туура айтасыз. Сизге мындай суроо бергим келип атат да, ушул чыгармачылык деп калдыңыз. Адам башка тамакта иштейт эмес да, бирок өзүңүз айткандай мигрант болуп келгенден дагы жан дүйнөңүздү бул чыгармачылыкка басым жасапсыз да? Чыгармачылык деген бул мындай да. Болото да. Ал жака монда колуңду эле мындай эмнеге чейин эле салдың, бүтүп кеттиң да дальше. Чыгармачылык кээ бир байкелерден, чоң залкар байкелерден сурап калам, чыгармачылыгыңыз бүттүбү байке десем, чоң залкарыбыз айтты эле, чыгармачылык өлгөндө бүтөт депчи. Эч качан чыгармачыл дүйнөсүндө жүргөн адамдын чыгармачылыгы эч качан бүтпөйт да. Бул өлгөндө бүтөт. Башка иш кылсаң деле, башка жумуш кылсаң деле, биздин жашообуз өзү эле чыгармачыл. Өзүнүн жашообуз чыгарма. Чыгарма деле жүрө беребиз. Мындай башка жумуш деле кыла беребиз, бирок миңнин жармызы дайым эмеде турат да, чыгармада турат. Чыгарма чыгарсам, бирдеке жазып кетсек, ушу бир сценарийни жазып ушу элге калтырып кетсем, кийин көзүң өтүп кетсе деле ушу чыгарма ушунуку дегендей болуп, бир кылымдык же бир канча бир муунга чейин кала тургандай сценарий калтырып кетүүнү эңсеп жүрө бересиң да. Салам досум дейт. Мен Уларбек дейт. Жашоодо чыныгы жөнөкөй адам. Мен сени менен сыймыктанам, эфириңиздерге ийгилик дейт. Уларбек деген досуңуз жазыптыр сизге. Айтмакчы, айрым учурда сизди кайсыл жактан болосуз деген да суроолор көп кездешет да, анан эфирден пайдаланып ошол ата журтубузга да бир сапар тартып кетпейлиби? Балалык кезиңизди эстеп келели, кайсыл жактын суусун ичип чоңойдуңуз, жана ошондой эле чыгармачылыкка келишиңизге, ушул киного тартылып калышыңызга эмне себеп болгон деп учурдан дагы жалпы туулган элибизге салам айтып, ата журтубузга барып, ата энебизге салам жолдойлу. Ооба, айтып кетиңиз, анткени сизди көргөндөр жанагы эркектердегилик актерди эле кабыл алышат да. Анткени мага да аябай көп жазып атышат, бул каяктын кулуну болот экен, бул ролду кантип аткарып калды экен деген. Ошол жөнүндө кенендирээк келиңиз. Көптөр сен Оштон экен деп жүрүштүрмү? Түштүктөн деп, Ошентип жазыштыр байке. Мен чынын айтсам Оштон болбойм. Мен Талас областынын Карой деген айылдан болом. Ал жерде Байдулла Сарногоев чыккан, биздин айылдан чыккан. Эми санап отурсак сан жетпес. Көп залкарлар чыккан ал жерде. Мен ошо негизи бирок Бишкекте чоңойдум. Бишкекте өстүм, Бишкекте. Бирок мектепти Таласта бүтүп келдим. Таласта окудум. Айылда эле чоңойдук. Айылда эле жүрдүк. Анан 2003-жылдан бери Бишкектем. 11-класста 2003 бүткөм. Ошондон бери Бишкекте жашайм азыр. А так бирок айылдын баласымын, айылда чоңойгом. Демек, биздин табигаты кооз, залкарлар, таланттар чыккан Таластын Карабой деген айылынан болот байкебиз. Жалпы көрөрмандардын да эсине салып өтөлү. Мына ошол улуу залкарлар басып өткөн изди басып, мына ошолор ичкен сууну ичип, тоо боорунда мына ушундай тоолук элден чыгып, кыргыз маданиятына аралашып калган байкелерибиздин бири. Ушундай суроо келип турду да, байке Оштон чыккан деген суроолор жазышты эле да. Анан сиз айткандай, кесиптешим айткандай тактап коелу дедик, себеби сизди көбүнчөсү Оштон деп билишет экен. Балким сиздин жүзүңүздөн Оштукка окшойт. Бирок Ош деген менен Оштондагы берекелүү сонун бир жерлери дагы бар, жер жемиштерге бай. Бул биздин экинчи мекенибиз деп айтсак да болот, Кыргыз жердин ар бир эли же болбосо бизде мисалы үчүн Жет облус болсо, Жет облустун өзүнчө бир керемети, салты, меймандостугу, эми жалпы алып караганда кыргыз элинин меймандостугу кенен эмеспи. Анан айрым учурда баягы сиз айткандай жүзүбүздөн карап бизди башка жактын колуну же болбосо сыпаттаганга караганда да, анан Рамис байкебиз Таластын эле жигит экен. Ооба. Ушул актерду аябай жакшы көрөм. Кол көтөрүп коюңузчу, телевизордон көрүп отурам дейт. Салам алейкум. Жалпыңыздарга салам деп коюңуз. Бардыңыздар. Мени ким көрүп атса, бардыңыздарга ысык салам. Бардыңыздарды жакшы көрөм. Таңыңыздарды аман эсен жакшы туруп алдыңыздарбы?
Мына урматтуу көрөрмандар, таңкы регион өз ишин улап жаткан учуру бүгүн биз кино аламына сапар тартып, мына кино индустриясында болуп жаткан кызыктар менен, анын ичинен азыркы учурда кино актерлордун ойлору жана ошондой эле ролдору жөнүндө сурап жаткан учурубуз. Биздин эфир дагы кызык болуп жаткан учуру, андыктан кызыккан суроолоруңуздар же жөн гана каалоо тилектериңиздер болсо бизге WhatsApp тармагына жазсаңыздар болот. Албетте ар бир SMS катты билдирүүнү, каалоо тилекти окуганга даярбыз. Кызматыңыздарда Самара Аманбаева жана мен Адилет Амангулов болуп жаткан учуру. Биз болсо маегибизди улайлы, ким деп турсаңыздар таң эрте кино аламына баш багып, мына ушундай кызыктуу кинолор жөнүндө сүйлөшүп жаткан биздин кино актер режиссерубуз Рамис Жолдошов байкебиз менен маегибизди улайлы. Улай берсин. Маекти улайлым. Анткени сиз ушундай мага WhatsApp'тан аябай жазып атышат. Оштун кулунду эмес, таластын кулунду экенин билдик. Каяк демектенип келгенсизди билдик. Анан өзүңүз айтып калдык, бул деген айтылбаган бир жумуш депчи. Анан сиз айткандай чыгармачылыктын көшөгө артында көп минустары жана плюстары бар. Ошонун сиз кадам басып турган ушундай кадамга келдиңиз да. Актердун жашоосу кандай экенин? Актердун жашоосу кыйын эле. Элге таанымал болгондон кийин бул өтө оор нерсе экен. Көчөдө шалпактап жүрө албайсың биринчиден. Потому что сени эл тааныйт. Мурункудай болуп, кеттик деп жүрө бермей жок. Элдин күскүсү болуп калат экенсиң. Таза жүрүш керек, жакшы жүрүш керек, жаман иштерди кылбаш керек. Мындайча айтканда, шерменде болбогонго аракет кылып, өзүңдү карап, дайым өзүңдү кой деп. Ошо актерлорду да уят кылып албайын дейсиң да. Мисалы, бир актер бир жаман иш кылса, жалпы актерлорго сөз тийип калуучудай сезиле берет да мага. Ошон үчүн мен мындай көп эфирлерге да чыга бербейм, кой деп, коркуп турам да, сөз тийип калбасын деп. Актердун жашоосу өтө эле оор. Сиз дагы ушул кадамга барганда ата-энеңиздин дагы өзүңүз дагы бир аң сезимиңиз менен кабыл алдыңыз да, анткени өзү айткандай, актер бул элдин сөзүнө, көз карашына калбаш керек экен. Негизи чыгармачыл адамдардын өзүңүз айткандай жашоосу оор деп өзүңүз айттыңыз да. Биринчи эле орунда бул үй бүлө колдош керек. Келинчек колдош керек. Сиз болбосо сиз кино аламында мисалы үчүн күндөп, түндөп же болбосо айлап баягы кино тартканга кетип каласыздар да. Анан чыгармачылыгыңызды үй бүлөңүз колдойбу? Биринчи орунда кимдер колдошот? Анан алгачкы жолу ошол кино аламына баш багып жатканда сөзсүз түрдө бут тосуулар болот, же болбосо жаңы жылдызыңыз жанып келатканда көрө албастыктар болот, жакын эле досуң сатып коюшу мүмкүн деген сыяктуу. Анан айтайын дегеним, сизди чыгармачылыкта үй бүлөңүз канчалык деңгээлде колдойт? Жакшы эле колдойт, көбүнчө келинчегим колдойт. 100%. 100%. Анан эң башы негизи колдоп келген эмелер бир туугандарым. Бир тууган инилерим, эжем, баарды колдоп эме кылып жүргөндөр. Анан чыгармачылыкта досторум. Бирок чыгармачылыкта да бут тосуулар болду беле, ошондой учурга калдыңыз беле сиз? Мен аны кече жакында эле угуп калдым. Кече жакын ким экенин уктум да. Бирок билчиз. Билген эмесмин. Мен наоборот ал кишини аябай сыйлачымын. Ушу колдоп, жакшы көрүп, ушунчалык эме кылчымын. Анан кече жакында эле ошо угуп калдым, ошо телефон алып сүйлөшсөм, сен ошолор ошент экен, тигинт экен дегенде ачык эле атын баарын айткандан кийин шок тагдап абе деп. Ушундай таң калдым да. Баягы сиз күтпөгөн адамдан ошондой нерсени күткөндөн кийин кече жакында эле уктум ошону мен. Анан мисалы сизди кино актер катары таанып калдык да, эгерде сиз театрга келбесеңиз, ушу киного тартылбасаңыз, касым болбосоңуз, Рамис азыркы учурда кайсыл кесиптин ээси болмок? Ушуну ойлонуп көрдүңүз беле? Бизнес кылмакмын, только бизнес. Азыр да ошол багытты билет окшойсуз, а? Бизнес менен гана алек болмокмун. Бирок бизнестин дагы жеңил бизнестер бар го, ошону алмакмын да. Кыйын жактан башты оорутпаган бизнестер бар го, ошондой бизнести тандамакмын. Абдан сонун Рамис мырза, сизге ыраазычылык. Бизге таң эрте келип ушундай кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Көп кинолордон күтөбүз сизди. Ойлогон ой максатыңызга жетиңиз. Сизге ыраазычылык.
Ооба көрөрмандар, мына ушинтип бизге бөлүнгөн убакыттагы өзүнүн саатын каккылап келип калган учур экен. Ар жуманын дүйшөмбү күнүнөн жума күнүнө чейин регион каналында таңкы регион 8:00дөн 9:00га чейин сиздердин жан дүйнөңүздөрдөн орун алып маек төрүбүздө орун алмакчы. Бүгүнкү 1 сааттык алкагында кесиптешим Самара Аманбаева жана мен Адилет Аманголов болдум. Ар дайым күнүңүздөр жагымдуу, көңүлүңүздөр албетте шаттыкка бөлөнүп, дайым майрамдагыдай болсун деп бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Эмки эфирлерден жолугушканча аман туруңуздар. Сак саламатта калыңыздар.